Башка кандидат жок болгондон байкоочунун эмне кереги бар? И так шайлайбыз да. Мэр болуп шайланып келип кала турган болсоңуз, сизде эки жол бар. Бири жөн эле өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн, же бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн. Мен өзүмдүн командам менен келем, өзүм, потому что бул жерде мен жооп берем. Алмаз Шембековичти кызмат ордуна алып барып, чогуу отургузуп койсок. Мэрдин буга чейинки аткарып аткан ишин, жакшы иштерин мен улантышым керек. 43 депутат шайлап берген. Ошол урматтуу 2 депутат шайлап бербеген. Баарыңарга рахмат. Шаардын мэрин шайлоо шаардык кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Эгерде ага шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 3төн 2синен кем эмеси катышса, шаардын мэрин шайлоо болуп өттү деп эсептелет. Шайлоонун жыйынтыгында шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Белгилей кетсек, шаардын мэрин шайлоонун даярдоо жана өткөрүү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан ишке ашырылат. Анда эмесе сөз Ош шаарынын мэринин кызмат ордуна талапкер Мамбетов Алмаз Шембековичке берилет. Менин ушул жакын арада өзүңөр билгендей ушу 3 айдын ичинде программамды иштеп силерге тартуулашым керек. Ушул программа кандай бөлүмдөрдөн турат, ошо кыскача силерге маалымат берип кетейин анда. Ушул мен өзүм 21-жылдын 2-августунан баштап Ош шаарынын мэринин убактылуу милдетин аткаруучу болуп дайындалгам. Бүгүн ушул шайлоо болуп турат. Ушуну кыскача айта кетсем, ушул биздин шаардыктар башка ири шаардагыдай эле шаардын социалдык, экономикалык, маданий, экологиялык абалына жогорку талаптарды коюп келишет. Ал талаптарды аткаруу үчүн Ош шаардын мэриясы шаардын бардык тургундары, коноктору үчүн коопсуз, ыңгайлуу жана жагымдуу шаар болушу үчүн системалуу жана максаттуу иш алып барыш керек деп эсептеймин. Бул максаттарга жетүүгө бийлик органдары менен шаар тургундарынын аракеттерин бир багытка буруу менен гана жетүүгө болот. Ош шаарынын мэриясы шаар тургундары менен конструктивдүү диалогко эл даяр болбостон, диалогко эле даяр болбостон, шаарды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоого, калктын катышуусун камсыз кылууга шарт түзүп жатат. Жогорулардын негизинде 2021, 2024 жылдарга Ош шаарынын социалдык экономикалык өнүгүү программасынын долбоору даярдалат. Программа келечек урпактарга татыктуу шаар деген деп аталат. Себеби биз аткарып жаткан ар бир иш аракетибиз келечек муун жаштар үчүн шаардын ар бир тургуну татыктуу жана ыңгайлуу жашоо шартында жашашы керек. Азыркы учурда Ош шаарынын негизги көйгөйлөрү маселелери төмөнкүлөр. Таза суу менен камсыз кылуу жана сууну бөлүштүрүүнү модернизациялоо, көпүрөлөрдү, ички шаардын айланып өтүүчү жолдордун жетишсиздиги жана абалынын начарлыгы, коомдук автотранспорттун абалын жакшыртуу, айрыкча автотыгындарды жоюу, шаардын аймагын кеңейтүү боюнча иш алып баруу, шаардын борбордук бөлүгүндө дем алуу жайларын, ишкердик жана тейлөө объектилерин жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу, айрым участкалардан сырткары шаардык чөйрөнүн сапатынын төмөндөгүнүн шаар үчүн бул мүмкүнчүлүк пайдалуу иштелбей жатат. Тарыхый баалуулугу бар имараттарды реконструкциялоо жана калыбына келтирүү, шаардын экологиялык абалын сактоодо көптөгөн көйгөйлөрүбүз бар. 90-жылдары шаардын чет жакаларында жер участкалары чар-жайыт курулуштарга бериле баштаган. 50-жылдардын аягында жана 80-жылдардын ортосунда курулган турак жайлардын кармоонун чыгымдары улам барган сайын өсүүдө. Шаардын проблемаларын камсыз, кыймылсыз мүлк рыногундагы абалды, жер тилкелеринин шарттарын, шаар куруу иштериндеги укуктук жана уюштуруучулук шарттарды жана
учурдагы шаар куруу саясатын эсепке алуу менен институциалдык аспектте кароо керек. Бүгүнкү күндө кесипкөй кадрлардын жетишпездиги ачык сезилүүдө. Мэриянын ишин маңызы өзгөрүп жатат. Иштеп жаткан кадрлардын билим деңгээлин жогорулатууга өзгөчө багыт бериш керек деп эсептейм. Ошондой эле муниципалдык аймактык башкармалыктардын коомдук ролун күчөтүү максатында алардын өз аймагында жаралган көйгөйлөрдү ыкчам чечүү үчүн кээ бир ыйгарым укуктарды жана милдеттерди өткөрүп берүү менен башкарууну оптималдаштырууга жетишүүбүз зарыл деп эсептейм. Жогорулардын негизинде жалпы 5 чоң приоритеттүү багыттарды камтыган келечек урпактарга татыктуу шаар аталышындагы Ош шаарынын 2021-2024 жылдарда социалдык экономикалык өнүктүрүү программасын долбоорун иштеп чыгып, учурда коомдук угууга коюунун алдында турабыз. Ошондой эле шаардын өнүктүрүү программасын кабыл алганга чейин шаардыктардын жана жарандык коомдук уюмдар менен жерлерде жолугушууларды уюштуруп, алардын бардык көйгөйлөрүн жана ошондой эле ар бир саясий партиялардын өнүгүү программаларын биргеликте ишке ашырууга көмөк көрсөтөбүз. Долбоор төмөнкүдөй багыттар менен коштолгон. Экономикалык саясат багытында чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга, туризм тармагын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү менен жаңы ишкаларды ачуунун негизинде жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү маселелери каралган. Зарыл болсо тейлөө тармагындагы бир катар мекемелерди аутсорсингке берүү менен кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу зарыл. Коммуналдык жана чарбалык инфраструктураны жакшыртуу багытында шаар тургундарын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуунун сапатын, көп кабаттуу үйлөрдүн турак жай коммуналдык абалын жакшыртуу жана сырткы фасадтарды оңдоо, жашылдандыруу жана бала бакчаларын куруу, шаардык санитардык абалын жакшыртуу жана шаар калкын газ менен толук камсыз кылууну улантуу, шаардын ички көчөлөрүн жарыктандыруу жана шаар калкын коомдук транспорт менен тейлөөнүн сапатын жакшыртуунун иштерин аткарылат. Алмаз Ишембеков өзүнүн программасы менен тааныштырды. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бишкек шаарында, например, Южный магистраль, Северный магистраль, улица Профсоюзная дегендерди билесиз, аябай чоң көчөлөр. Ошолордун баардыгы кытайский грант эсебинен курулуп атат да. А бизден эмнегедир ошол гранттар биздин Ошко келбей атат. Биз мына Тыдан баштап мына областной больницанын алдындагы тыгынды жойбосок, бул биздин Ош шаарынын элинин бир проблемасы болуп калды да. Мүмкүн болсо ушул жагдайды биринчи мындай колго алсаңыз деген максатта эле айтып атам, ушул жол маселесинчи. Ошол. Рахмат сурооңузга. Туура бул маселе бала бакча, мектепте жанагы бала бакчанын заведующий деп коет, мектептин директору. Бул проблема ушул Балыкчыда да турган болчу, Бишкекте да бар мындай проблема. Туура ошондой бир 20-30 жылдан бери отурган башчылар бар. Бул боюнча ушул билим берүү министрлигинде да бул көтөрүлгөн бул маселе. Ошол башчыларын бир 5 жылдык мөөнөт менен ушул дайындап, андан ары ушул ротация маселе же болбосо буларды ошол 5 жылдык мөөнөттө иштеп берүүсүн. Бул эми албетте биз азыр ошол чайланып өтүп калсам бул маселени карашыбыз керек. Ошондой мугалимдер башчылары бар, мектептин башчылары бар экен деген маалымат менде да бар. Биз карайлык муну. Экинчи маселе жолдор боюнча туура айттыңар. Ушул биринчи этап ушул Бишкек шаарына акча бөлүнүп, ошол жакта биринчи фазасы менен акча бөлүнүп, ошол Бишкектин жолдору курулуп бүттү. Азыр бул боюнча дагы мен ушул биздин аппарат президент менен сүйлөшкөм. Жакынкы арада ушул бир сентябрь менен ноябрдын ортосунда бул маселени
биздин президентибиз ушул Кытай эл республикасына ушул өзүнүн расмий бир сапары менен бара турган болсо, биз ошол жака ушул экинчи фазаны $100 миллион Ош шаарына каралган кытайлык грантты жолдорду оңдоо бөлүнө турган акчаны ошол жерден бул маселени көтөрүлөт. Бул сөзсүз түрдө бул боюнча ошол тышкы иштер аппарат администрациянын тышкы иштер бөлүгү менен дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул контролдо. Мына жакшы бул Кыргыз Өзбек фонду түзүлдү, Кыргыз Венгр фонду түзүлдү. Азыр мындай Кыргыз Түрк фонду түзүлгөн атат. Азыр мындай фонддор көбөйүп атат. Бул ушул президенттин саясаты болуп атат да. Анан жакында эле өзүңөр билесиңер, Кыргыз Орус фондунун өкүлү башчысы келип кетти. Ошол жерде мен дагы бул маселени көтөрдүм. Ушул Ош шаарына көбүрөөк көңүл буруп, ушул автобустарды сатып алганга бизнесмендерге бир шарт түзүп берүү. Экинчиси бул ушул ипотекага үйлөрдү салып берүү боюнча. Бул боюнча дагы Кыргыз Орус фондунун башчысы дагы түздөн түз айтылды. 8 жылга проценти жок ипотекага үйлөрдү бергенге биз даярбыз деди. Рахмат. Нурила Камиловна, кийин кезек сизде. Мен Улуттар биримдиги саясий партиясынан Нурила Камиловна. Урматтуу Алмаз Ишенбекович, мен сизге бир эле суроом бар. Эртеңки күнү сиз ушул мэр болуп Кудай буйрса болосуз, биз сизди шайласак адилеттүү мэр болуп бере аласызбы? Мына жакында 2 айдан кийин кайра эле шайлоо болот. Биз кечээки шайлоодо абдан жаман бир кыйналдык. Адилетсиздик орноду. Ошол мэрдин катачылыгын кайталабайсызбы? Экинчи суроом. Алмаз Ишенбекович, экинчи суроом мындай болуп атат. Сиз ушул жетекчилердин иш орурларын бир карап койсоңуз, билеги күчтүү спортсмендерди эмес, билими күчтүүлөрдү бир карасаңыз. Кечээки эмеде биз элдин укуктары аябай тебеленди. Дагы бир сунушум бар. Керметович аймактык башкарманын башчысы Сактановдун иш ордунда бир карасаңыз. 4 ай МТНын башчысы болуп, шайлоо үчүн 8 кварталдык комитетти мыйзамсыз, арызы жок трудовой книжкаларын берип жүргөн. Бул эмне деген? Адам укугун тебелөө. Алар 6000 айлык үчүн керек болсо иштешет. Алардын арыздары менде, Ген прокуратура президентке чейин жазган экен. Мен ушуну жазып алсаңыз, ушул маселеге катуу кайрылсаңыз. Манасатта, Курманжан-Датка аймактарында дагы ушул кварталдык комитеттерди башка партияга иштедиңер деп жумуштан алуулар хандардын башкарысы болуп атат ошто. Андай мыйзамсызга жол бербесеңиз, биз ушуну эле суранабыз. Чындык орнош керек, конце концов. Булардын укугун ким коргойт? Мен азыр сессияда каралуучу маселелер өтө көп. Мен бир эле сунуш менен кайрылып атам. Ушул эле сунушумду бир эске алып жазып алсаңыз. Рахмат, жазып алдым, эске алдым. Программаларда жакшы ойлор айтылган. Суроо эмес, менде сунуш бар. Бүгүнкү күндө мына биздин шаардык кеңештин чакырылышында 10го жакын курулуш компаниянын өкүлдөрү отурат. Бийикке карай сөйлөп атат. Бирок башка план жок болгон үчүн кай бир талапка жооп бербегенин көрүп эле турабыз. Ошон үчүн Кеңсай жыл массивине жерлер берилген, бирок инфраструктура жок турат. Балким ошол жерге жер алгандарды, эйим ала тургандарды сүйлөшүп, жаңы Ош шаары 2-ни курууга кандайсыз? Бул амбициоздуу, бирок качандыр бир башташ керек болгон план. Балким жеке ишкерлер тартса, алар өздөрүнө мекеме куруу менен инфраструктураны курууга шаарга жардам берет. Бул биринчи сунушум. Экинчи сунушум чакан жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча жакшы сунушту айттыңыз. Бул боюнча баягы санаа ириктештирүү боюнча дагы балыкчыда мэр болуп турганда бир топ жакшы иштериңиз болгон. Бирок бүгүн ири өндүрүштү куруучу мезгил келип жетти ал этаптардан кийин. Ушул ири өндүрүшкө мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк менен жана ички инвесторлорду ассоциация же ирилештирүү менен курууга кандайсыз жана ушуну колго алып берсеңиз. Экинчи сунушум. Себеби баягы кичинекей жеке ачкан ишкерлер банкротко көп учурайт экен. Балким ирилешсе, наоборот көбүрөөк болот деген ой. Андан кийин мындай конкреттүү сунушум бала бакча боюнча азыр айттыңыз. Манас ата кичи районунда тери оорулар бөлүмү бар.
диспансері. Ошол санитарлық нормаға жооп бербейт, өзгөчө пандемиялык кырдаалда байкадык. Элдин арасында турат. Шаардык оорукана жаңы түшкөндөн кийин шаардык оорукананын ичиндеги имараттардын бардыгы арендага берилип кеткен. Балким ошонун ичинде эле диспансерди көчүрүп, аны бала бакча катары иштетүү элге пайдалуу болор. Анан Маданият министрлиги менен биргеликте шаардын бир маданий чоң борборун курабыз дедиңиз, ал боюнча да конкрет сунушум бар. Шаардын так ортосунда сүрөтчүлөр кеңешинин имараты бар. Абалы мышык ыйлагандай. Алардын баягы мастерскаясына көрсөң, жайда ысык, кышта аябай суук. Ошол жерде эми жеке ишкерлер кол сала баштаптыр. Балким ошону эле мамлекеттик жана муниципалдык жеке менчик принципи менен алып, биринчи кабатын аябай чыгыш стилиндеги жарманке, ошол жерде өздөрүнүн жарманкасын уюштуруп береткен сүрөтчүлөр бар. Экинчи кабатын аларга мастерская кылып туруп, мына Айгүл айым деле, сиз деле курулуш компаниясы калган бир 10 кабатын өзүң сатып ал дегендей бир өнөктөштүк менен Турцияда, Стамбулда практикаланган. Куруп койсок, бардык обшко келген туристтер бир баш багып, анан сувенир алып кетчү. Ошол эле мезгилде бир сонун борбор болуп калмак, чаңып турат. Андан кийинки сунушум Ош шаарынын борборлорунун баарында 2 сотук, 3 сотуктан жерде жер үйлөр курулган. Алар бүт көмүр жагат. Мындай экология менен бара берсек, келечекте биздин смог абабыз деле экологиябыз Бишкекке жетип калышы турган иш. Ошон үчүн ушуну ар ишкер барып, өзү сүйлөшүп, муштай таштай кылып, талапка жооп бербей кургандан көрө, балким мэрия өзүңүздөргө кол алып, эл менен сүйлөшүү, биз гарант болобуз деп, бийик кабаттуу үйлөрдү куруу менен алардын өздөрүнө жалдыратпай, ыйлатпай үй алып бере турган бир идеяны аласыздар деген оюм. Программаңыз жакшы, ийгилик каалайм. Рахмат. Депутаттар, урматтуу төрага, мен Алмаз Ишенбековичке бир суроолорум бар эле. Сиз программаны менин коллегаларым айткандай бир 10 жылдык, бир 5-10 жылда ишке ашырыла турган программаларды айттыңыз да. Анан программада ишкерлер боюнча эмнегедир жакшы сөздөрдү уга албадым. Азыр мына айтып атасыздар, 500 миллион сомго шаардын бюджетин көтөрөбүз деп атасыздар. Менин оюмча шаардын бюджетин ишкерлер гана көтөргөнгө себеп болуп бере алат. Себеби ишкерлер менен биз экономиканы көтөрө алабыз. Ишкерлер менен биз шаарыбызды оңдой алабыз. Ишкерлер менен биз мынау мэрияда иштеген, муниципальный ишканаларда иштегендердин айлык акысын көтөргөнгө себеп болуп бере алат ишкерлер. Ушул ишкерлерге кандай бир шарттарды, конкреттүү кандай шарттарды түзүп бере аласыз? Буга чейинки убактарда ишкерлер шаар үчүн аябай чоң салымдарын кошкон. Токтогул паркты ишенген, Токтогул паркты жасаганга ишкерлердин салымы бар. Стадионду оңдогонго ишкерлердин салымы бар. Западный Кулатов микрорайонундагы 2 жолдун чекесин оңдолгонго дагы ишкерлердин салымы бар. Ишкерлер бүгүнкү күндө шаарда эң сонун салымын кошуп атат, бирок шаардык бийлик кандай мамиле жасаш керек ишкерлерге? Кандай бир конкреттүү шарттарды түзүп бере алат? Бүгүнкү күнгө чейин андай бир көзгө көрүнүктүү, мактанарлык ишкерлер чакырыла турган бир жакшы шарттарды, жакшы сунуштарды бериле элек шаардык бийлик тарабынан. Анан мен бул бир маселе. Андан кийин мынау вице-мэрлер боюнча, андан кийин мына муниципалдык ишканалардын жетекчилери боюнча мен айткым келип атат да. Вице-мэрлерден бирөө эмес, сизде 4 болот. Мэрдин 4 вице-мэр бар. Бүгүнкү күндө 4 вице-мэр мэри жок эле иш алып бара алабы? Же сөзсүз түрдө мэр ушул мэрияда монополия жасап алыш керекпи? Вице-мэрлер мэрсиз эч нерсе кыла албайт. Буту колу байлануу. Мындай мүмкүнчүлүктү бериш керек. Өзүнүн ар бир вице-мэрдин өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Ошол милдеттерди колдонгонго, өзүнүн укугун пайдаланганга, шаарга кызмат кылганга мэр мүмкүнчүлүк бериш керек. Муниципалдык ишканалардын жетекчилери боюнча да мен айтып кетейин. Анча-мынча жетекчилериңиз бар. Бир сүйлөшөйүн деп барсаң, мэрден добро алыш керек деди. Добро деген бул мамлекеттик тил эмес. Мэрден добро алыш керек деген сөзгө сиз кандай көз караштасыз? Биз мыйзамдан добро алабызбы же бир кишиденби?
ушул боюнча да бир сөз айтып койсоңуз. Андан кийин мынау шаардагы бир ишканалар боюнча мындай оптимизация боюнча дагы бир сөз айтпадыңыз да. Шаарда 4 ишкана бар мен билгенден. Башкасын айтпай турайын. Спорт комитет деген ишкана бар. Андан кийин волейбол клуб бар, Сулайман тоо деген. Анын да бюджети бар өзүнчө. Андан кийин жаштар комитети деген бар. Стадион, Алай футбол клубу деген бар. Мунун бардыгы спортко кирет да. Ушунун бардыгын бир спорт жана жаштар комитети деген бир комитет башкарса болбойбу? Же бул мындай болгондо, бул ишканаларды ачканда бул бийликтин баягы эртең шайлоого керек болот деп эле ишканаларды ачып бере берген да. Административный ресурс ушул баягы колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүп алган да. Ушулар боюнча кичине сөз айтып коесузбу. Анан кийин мен калуу иретине дагы бир жакшы сөз айтайын. Кыргызстан эгемендүү мамлекетке болгондон бери менин көз карашымда бир татыктуу мэр келе элек Ошко. Советтер Союзунда Султан Ибраимов деген болгон, биринчи секретарь. Ошонун тушунда мынау биз отурган здание курулган. Ошонун тушунда экономика десе шол комбинатты, насосный завод, ошонун тушунда иштеп күркүрөп турган. Ошонун тушунда маданиятты колдойбуз деп Ош драм театр курулган. Бүгүнкү күндө ошол киши тарыхта калып, бүгүнкү күндө ушул жерде өзүнүн эстелиги туруп, ошонун атында көчөлөр, ошонун атында драм театр турат. Эми сиз мэр болуп шайланып келип кала турган болсоңуз, сизде эки жол бар. Бири жөн эле өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн, же бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн. Бири эртең сиз дагы тарыхта кала тургандай, эртең ушул жерде сиздин да эстелигиңиз тура тургандай мүмкүнчүлүк турат. Мындай мүмкүнчүлүк ар бир адамга келе бербейт. Мен ишиңизге ийгилик каалайм. Ар кандай сунуштарды, ар кандай маселелерди чогуу биргеликте чечебиз. Эгерде сиз чынында мамлекеттүүлүктү, эгерде чынында сиз шаардын элине, шаарга кызмат кылам десеңиз, ар дайым кызматташууга биз даярбыз. Рахмат. Ушул оптимизация боюнча үчүнчү сурооңуздан баштасам. Оптимизация туура кылыш керек. Мен деле буга кошулам. Мен деле азыр ушул шайланып калсам, биринчи ушул оптимизацияны карашыбыз керек, структураны карашыбыз керек мэриянын. Ушул мэриянын астындагы структураларды карап чыгышыбыз керек. Бул боюнча ойлор бар. Оптималдаштыруу боюнча муну жакын арада ушул силерге дагы сунуштайм структураны. Ошол жерден өзүңөрдүн оюңарды да айткыла, биз дагы ошол силер менен бир кеңешелик бул боюнча. Кадр маселеси туура, жана вице-мэрлердики бул жерде ушул полномочияларды делегирование кылыш керек. Ошо ар бир мэр, вице-мэр өзүнүн тийиштүү тармагын өзү жооп бергендей, ошол тармактарын кол астында мекемелерин өзү иштетип, ошол жерге өзү жоопкерчилик алып, ошондой вице-мэрлерди алып келишибиз керек. Эгер андайга кыла албаса, ошондой бир өзүнчө иш алып барганда мындай вицелерди алмаштырыш керек. Биринчи сурооңуз болгон, бул жанагы ишкерлерди колдоо боюнча. Эми ишкерлерди мен ойлойм, ушул мэрия өзү ишкерлерге мындай бир жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Биздин жумуш, мэриянын жумушу ошол. Мен биякта предприятие ачуу бул менин жумушум эмес. Бул ошо ишкерлердин жумушу. Ошолор келсин, ошолор алып келсин. Биз ошолорго шарт түзүп беришибиз керек. Биз ошолордун жасап аткан ишине мындай тоскоолдук болбой, ошолорго көмөктөш болуп, ошолордун жасап аткан иштерине биз дагы бюрократияны кылбай, ошо түздөн түз батыраак ошол ишкердин иши ишке ашып кеткенге биз жардам берип, ошону батыраак колдоп иштеп кетишине жардам беришибиз керек. Урматтуу депутаттар, анда биз залды бошотуп берсек, шайлоо участкасы өзүнүн ишин баштаса, шайлоо процессин. Турага менде сунуш бар эле. Рахмат.
Сунушуңузду айтыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы катышуучулар. Мен да азыр мэрди шайлоо процессинде байкоочу катары көпчүлүк коалициядан 2 депутатты сунуштайт элем. Биринчиси бул Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан Арзыбаев Бекболот Өскөнбаевич, экинчиси бул биздин Кыргызстан саясий партиясынан Турдуев Ильяс Эрмековичти сунушка коюп койсоңуз. Сунуш түштү. Макулсуздарбы? Байкоочу катары шайлоодо наблюдатель болуп турушат экен бул жердечи. Макулсуздарбы? Башка кандидат жок болгондон байкоочунун эмне кереги бар? И так шайлайбыз да. Регламентте ошондой экен. Анда баштадык. Регламент боюнча. Рахмат, урматтуу депутаттар, биз баштадык анда. Төрага. Тизмени сыртка илип койдук, партиялар боюнча келсе, тизме боюнча чакырылат, ошол боюнча. Депутаттар, тиктин шайлоо мүчөлөрү бизди фракция боюнча өзү чакырат шайлоого. Ушулерден туруп. Аймак шайлоо комиссиясынын жыйынтыгын узуп коюуга уруксат этесиздер. Ош шаарынын мэрин шайлоого катышуу боюнча 45 депутат регистрациядан өттү. Биринчи протокол боюнча Ош шаарынын мэринин кызматына шайланууга көрсөтүлгөн талапкер Мамбетов Алмаз Шембекович шайлоо боюнча шайлоо бюллетендеринин санынын натыйжасында Ош аймактык шайлоо комиссиясы белгиледи. Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын жалпы саны 45. Ош шаардык кеңешинин депутаттарына берилген шайлоо бюллетендеринин саны 45. Жокко чыгарылган саны жок. Добуш берүү үкүгүндө турган бюллетендердин саны 45. Жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны 45. Жараксыз бюллетендердин саны жок. Талапкердин Ош шаардык мэринин башчылыгына ар бир талапкерге макул деп берген шаардык кеңештин депутаттарынын добуштарынын саны Мамбетов Алмаз Шембековичке 43. Ош шаарынын мэринин кызмат ордуна талапкердин бардыгына каршы деп добуш берген Ош шаардык кеңеш депутаттарынын добуштарынын саны 2. Урматтуу депутаттар, биринчи протоколду колго салып берсеңиздер. Рахмат, Урмат Төлөгөнович. Урматтуу депутаттар,
мына ушинтип Ош шаарынын мэрин да шайлап алдык. Эми бул маселе боюнча Ош шаардык кеңешинин токтомун кабыл алып коелу. Кечиресиз, экинчи протоколду окушум керек. Сизби? Ооба. Биринчини колдоп берсеңиз, экинчини окуйм. Сыра окуй бериңиз, экөөнү чогулуп добуш коюн. Экинчи протокол боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде Ош шаарынын мэри кызматына Мамбетов Алмаз Ишембекович шайланды деп эсептелсин. Шайлоо натыйжалары жөнүндө протокол борбордук шайлоо комиссиясына бекитүү жана БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу үчүн жөнөтүлөт. Биринчи нускасы, экинчи нускасы аймактык шайлоо комиссиясында сакталат. Күбөлөндүргөн көчүрмөлөр тийиштүү шаардык кеңешке жана Ош шаарынын мэриясына жөнөтүлөт жана добуш берүүчү жайдагы бардык катышуучуларга алардын талаптары боюнча берилет. Баарыңыздарга рахмат. Эми бул маселе боюнча Ош шаардык кеңешинин токтомун кабыл алып койсок, токтомду добушка коем. Ош шаарынын мэри болуп Мамбетов Алмаз Ишембекович шайлангандыгы жөнүндө Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын билдирүүсүн эске алынсын деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Салман Сатыгулович, протоколго добуш берип коюшубуз керек го менимче. Добуш эске алынабы? Токтомдун ичинде протокол көрсөтүлгөн. Экөөнү чогуу добушка коем дебедимби? Протоколду бекитип берсеңер жакшы болот. Биринчи протоколду өзүнчө бекитип. Токтом кабыл алынды. Анда эмесе, урматтуу депутаттар, бул жак Ош шаарынын мэрин чакырып алсак, келиңиз Алмаз Ишембекович. Депутат шайлап берген. Ошол урматтуу 2 депутат шайлап бербеген. Баарыңарга рахмат. Мен ойлойм эми ушул бүгүнкү силердин да сунушуңарды эске алып, ушул силер дагы өзүңөрдүн башында айтылган программаңарды ошо чогуу эл үчүн иштеп бергенге мен дагы ошол өзүм даярмын ошого. Жана ушул Нурила Камиловна суроо бергенде ошо адилеттүү иш. Мына эми айта алам, адилеттүү ишти эми алып барабыз. Ушундай эле болот. Азыр эми биз Алмаз Ишембековичти кызмат ордуна алып барып чогуу отургузуп койсок, андан ары жарым сааттык тыныгуу жасап, андан соң сессиянын күн тартибиндеги маселелерди кароону улантсак макулсуздарбы? Аксакал болуп калдыңыз. Анткени бар жакшы ишти ошо бата менен ордуңуз майлуу суттуу болсун. Ошо дайым жүзүңүз эл карап ушул жерде кызмат сизди ушул оомат коштосун. Эл артыңыздан ушул жакшы сөздөрдү айтканга жеткирсин. Азыркыдай шартта мамлекетибиз бар болсун, бүтүн болсун. Элибиздин ынтымак, ырыс кылуу бир ушу жашоодо, бакубат жашоодо жашаган насип болсун. Ошо Ош шаары өнүгүп өссүн. Бүгүнкүдөй ошол дайыма биздин ынтымагыбызды талап кылып аткан
шарттан туура жолду көрсөтөбүз деп шаар жетекчиси катары ишенебиз. Биз эми эр шалкап колу иштегенге Кудайым ошо насип кылсын. Амин. Ден соолугуңуз берсин эми ошо. Биринчиден ошо маалымат каражат булактарына дагы сиздерге да рахмат. Ушул бүгүн биздин сессияны ушул шаардык кеңеш сессиясын ушул мэрдин шайлоосун ушул элге да чыгарып көрсөтүп бергениңер үчүн. Экинчиден ушул сиздин сурооңузга жооп берет элем. Албетте бүгүн официалдуу түрдө мэрдин милдетин аткаруучу эмес, Ош шаарынын мэри болдум. Эми бүгүн ушунчалык мага ишеним көрсөтүштү ушул эл өкүлдөрү. Мен ойлойм ушул эми мындай жана астыда айтылган нерселер, ошол депутаттардын айтылган сунуштары сөзсүз түрдө эске алынат бул. Андан тышкары ушул мен жана өзүмдүн программамда дагы айта кеттим. Ушул биз коомчулуктун дагы пикирин угуп, ошол 3 айдын ичинде программанын сунуштарынын астында ошо эл менен жолугушууларды өткөрүп туруп, андан кийин ушул программага элдин дагы сунуштарын, элдин да пикирин эске алып, ушул программаны жазып шаардын кеңешине сунуштайбыз. Бүгүнкү жыйынтык негизи сиз күткөндөй эле болдубу же сиз күтүүсүз болдубу бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы? Жок, эми шайлоонун жыйынтыгы мэр шайланды деп тиктин чечими чыккандан кийин эми бул канааттандырылык күтүлгөндөй эле болду. Ротация бул ушул президентибиздин кылып аткан иш чарабыз мен туура деп кабыл алам. Ушул ротацияны бул эл да туура кабыл алып атат ротацияны. Бул жерде мага чейин ушул акимдер биринчи болуп ротациядан 40 райондун акимдери ротация болду. Эми мына мэрлер дагы ротация болуп атканы бул жакшы нерсе. Программамды дагы ушул 20-21, 20-24 деп сунуштап атам. Мен ойлойм эми ушул программанын аягына чейин чыгыш керек. Мен ушул 4 жыл иштегенге даярмын. Мэрдин буга чейинки аткарып аткан ишин, жакшы иштерин мен улантышым керек. Менин аткарып аткан жасап жетишпей калган иштеримди ошо кийинки мэр дагы улантып кетиш керек. Бизде ошондо гана мындай жылдыруу болот, жыйынтык болот. Анан бул мурунку мэрдин жумушу, мен аны жасабайм, бул мэр аныкы мага жакпайт деген болбош керек. Ошон үчүн биз президенттик правление коюп атабыз, ошол вертикаль болуш керек. Ошол жана айтып аткан маптардын дагы мына ролдорун биз эмне үчүн күчөтүп атабыз? Ошол мап төмөн жактан жогору жакты көздөй кетиш керек. Ошол аткарууну. Мен ойлойм бул жерде эми андай нерсе болбойт го деп, анткени ушул биз саясатты мындай бир багытта алып барышыбыз керек. Кадр саясатында алгачкы кадамыңыз кандай болот? Анткени вице-лерди алмаштырам дедиңиз, ошол убакта азыр алдын ала эле белгилүү да, мисалы көп эле саясий партиялар өздөрүнүн мындай талапкерлерин да сунушташат да, ошол вице-лергечи. Эми жок, албетте вице-лердин кадрлык өзгөрүүлөр болот. Бул жерде жалгыз гана вице-лердин жөнүндө кеп болгон жок. Бул ошо муниципалдык ишканалардын башчылары да каралат. Команда чогулат. Азыр ушул мен жана дагы айтып кеттим, ушул мага бир аз убакыт бергиле. Ушул жакын арада жаңы кадрдык назначениялар маалыматка чыгат. Алар мисалы көрсөткөн талапкерлерди, мисалы сиз азыр алар сизди шайлап берди, анан биз көрсөткөн адамга сен дагы ишеніш көрсөт дегендей пикирлерин айтса кандай кадам барасыз? Жок, андай болбойт. Бул жерде биздин кишини колдоп бериле дегенге мен макул эмесмин. Мен өзүмдүн командам менен келем, потому что бул жерде мен жооп берем.